Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Алла Таалама чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Бүгүнкү кылына турган таалимде күнүт дуасы жөнүндө кыскача айта кетели. Ошонун зарылдыгы тууралуу. Бул намазда, витр вачип намазда окулуш бул вачип да, бул милдеттүү түрдө күнүт дубасын окушубуз керек да. Эгерде жагы жатып аткан болсок, билбесек, анда башка Ыхлас сүрөсү бар го, ошону окуп турганга болот деп адамдар айтышкан да. Бирок биз ошону дайыма эле окуп жүрө бербешибиз керек да, максат коюшубуз керек. Күнүт дубасын жаттайм деген максат коюшубуз керек да. Мен бир айдын ичинде ушуну жаттайм депчи. Жаттаганга ылайыктуу убакытты өзүбүзгө коюшубуз керек. Тияк биякта болуп, мындай шашып атканда, анда бир айдын ичинде ушуну жаттайм деп. Тамак ичип бүткөндөн кийин деле, жатаарда деле, намаздан тышкары маалда деле муну китепти алып туруп, кайталап жүрүш керек да, үндү чыгарыпчы. Үндү чыгарып ошондо батыраак жаттайбыз. Анан ушул YouTube'да да бар да, күнүт дубасынын окулушу деп жазсаңыз чыгат балким. Ошол жактан дагы ошол окуп аткан каарке менен мындай жарышып окуңуз. Өзүңүзгө жаккан үндү, тонду тандап алып туруп, угуп, кулак менен угуп дагы мындай көндүрө бериш керек. Ошол маалда китепти да карап, мындай жарышып окуш керек да. Антпесек биз жүрө берет экенбиз туугандар. Баарыбызга Алла Тааламдан жакшылык болсун, сиздерге дагы жакшылык каалайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жана ушул видеону подилиться кылып бөлүшүңүздөр. Колокольчикти жана коңгуроону басканды, лайкты басканды унутпаңыз. Урматтуу туугандар, күнүт дубасын кайталайлы. Аллахумма инна настаинука ва настагфирука ва настахдик ва ну'мину бика ва натубу илайк ва натаваккалу алайка ва нусни алайкал хайра куллах нашкурука ва ла накфурук ва нахлау ва натрук ма яфшурук. Аллахумма ияка на'буду ва лака нусалли ва насджуд ва илайка наса ва нахфид нарджу рахматак ва накша азабак инна азабака бил куффари мулхик.